Өнүгүү прогресс партиясынын жана парламенттеги фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев түштөн кийин өзүнүн жашаган аймагындагы номер 1208 шайлоо участогуна келди. Кезекке туруп биометрикалык маалыматын жана паспорттагы маалыматтарын текшертип өткөн соң кагазга чыгарылган тизмеден да фамилиясын таап, эки иш чарага эки башка бюллетень алып өз тандоосун жасады. Андан соң журналисттердин суроолоруна жооп берди. Бул шайлоо бул жоопкерчилик. Биз шайлоонун ар бир жыйынтык чыккандан кийин аларга баа беришекпиз. Эл добуш менен чечет. Бүгүн өзү негизи тарыхый күн, анткени бүгүн эл добуш аркылуу конституцияны өзгөртүп атат. Конституцияны өзгөртүп, биз жаңыча конституция менен жашап калабыз. Эгерде эл ага макул болуп добуш берсе, анда биз ушу элдин добушуна макул болуп, элдин үнүнө макул болуп, ушул конституция менен жашап калабыз. Эгерде жок деп добушун берип калса, анда биз эски конституция менен жашайбыз. Бакыт Төрөбаев добуш берүүгө келгенге чейин шаардагы бир канча шайлоо участокторуна барып байкоо салганын айтты. Ал бир канча райондордо өзгөчө жаңы конуштарда шайлоочулардын активдүүлүгүн байкаганын белгилеп, добуш берүү үчүн узун кезекке турушуп, майрамдык маанайда келишкенин айтты. Биз эл үчүн, биздин шаардыктар үчүн иштеп келатабыз. Жыйынтык жакшы болуп, биз эл үчүн иштеп бергенге даярбыз. Биздин шаарыбызды, сүйүктүү шаарыбызды өзгөрткөнгө, биздин шаарыбыз кооз болгонго, биздин ушул шаарда жашап аткан жарандарыбыз комфорттуу жашаш үчүн биз иш аракеттер жасап атабыз. Ошондуктан биз ишенебиз, эл бизге добушун берип, өзүнүн баасын берет дагы, андан кийин өзүнүн баасын бергенден кийин жыйынтыгын дагы алар сезишет. Ошол эле маалда добуш берүү үчүн келген айрым шайлоочулар өзүн тизмеден таппай жатканын, бул боюнча арыз даттануулар түшкөнүн билдирди. Бишкек шаарында картаң биздин аксакал апаларыбыз добушун бере албай чыкканын, нааразычылык болуп атканын көрүп атабыз. Тизмеде таппай аткандагы кайсы бир факт бар. Экинчиси, биз кайсы бир шайлоо участкаларда приборлор иштеп атканына дагы баа берип атабыз, анткени ГРС ушул боюнча эч кандай даяр болгон эмес экен деп аныкталып атат. Номер 1208 участогунда добуш берүүчүлөр активдүү катышып жатканын, бирок чын эле пенсия курагындагы жарандар тизмеде бар болуп, ошол эле маалда биометрикалык маалыматы чыкпай калганын шайлоо участогунун жетекчиси мойнуна алды. То бабушки в сферу своего возраста у них не определяется биометрия. И вот у нас есть бабушки, которые в списках есть, но биометрия не показывает, они не могут проголосовать по поводу выборов. Поэтому мы составляем акт, все как положено, но это решение уже закон есть закон. Өмүр бою шаарда жашап, дайыма шайлоодо номер 1208 участогуна добуш берип келген картаңдардын био маалыматтары чыкпай добуш берүүгө катышпай калышты. Алардын шайлоого катышуу тууралуу конституциялык укугу бузулганын шайлоо комиссиясындагылар да мойнуна алышты. Автоматташтырылган системада добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыктары участок жабылган саат 20:00дөн кийин белгилүү болуп баштайт. Бурулай Пусурманкулова, Руслан Сабатаров, Сентябрь.